Байыркы чыгыш элдеринде, ошонун ичинде кыргыздарда 2000 жылдан ашуун убактан бери күн менен түндүн теңешкен күнүн жаңы жыл Нооруз дешкен. Нооруз фарс тилиндеги нав жаңы, руз күн деген сөзүнөн алынган. Ал бара-бара түрк тилдериндеги элдерге төл сөз катары өтөт. Нооруз жаркыраган жаздын, жаштык жигердин, күчүмөн эмгектин, жакшы тилек үмүттүн, билимдүүлүктүн, кайрымдуулуктун, боорукердиктин, ыймандуулуктун, адилеттүүлүктүн жана таттуу, даамдуу жайыл дасторкондун байрамы. Нооруз жалган Куран айынын 20-сынан 21-ине карайгача өткөрүлгөн. Бул күндө баары кара жашына карабай чыдамсыз күтмөйүн күтүшкөн. Алар жаңы жылга жаңы кийимдерди даярдашкан. Алса, карыялар байбичелер ак, жашыл түстүү кеземелердин кийимдерди, көнөктөрдү кийишкен. Ушул күнү колунда баарлар бейбечараларга кайыр садака беришкен. Ушул күнү баба дыйкандар мол түшүмдү сурашып, үрөөнү жакшылыкка жумшалсын деп себишкен. Ушул күнү айыл ападагылар жаңы жыл бизге оттой ысык жашоону алып келишсин дешип, балбулдата от жагышып, тегеренип бийлешкен. Ушул күнү ага туугандар, достор, коңшу колондор бири-бири менен таарынышып жүрүшсө, элдешишкен жана кечирим сурашкан. Ошентип, алардын биринин да көкүрөгүндө кири калган эмес. Мына, ушунусу менен Нооруз майрамы барктуу да, даңктуу да болгон. Ошентип Нооруз майрамын жылга жыл улар, өмүргө өмүр улар улуу күндү тосуп алдык. Кош келипсиз Нооруз. Жер жарылып, чөп чыгып, желин айрылып, сүт чыксын. Ар беле бизден алыс болсун. Дасторкон жайылып, берекет болсун.